Сатина Сейдашева чачыласын чачып, небересинин жаңы үйүн көрүп, атайын өрүлүктөп келген. Ысык көлдүн Сорбулак айылынан келгенин айткан апа небересинин жаңы баатири ак жолтой болсун деген тилегин айтып, сүйүнүп турган чагы. Ушу алган үй ак жолтой болсун. Аман эсен болуп ушу үйдө өсүп өнүп иштеген иштерине Кудай ийгилик берсин. Жугуштуу болсун, ушун бала кара сүйүп алып, ушундай сүйүнүп турган чагыбыз азыр. Кудайым куткусун, ак жолтой болсун. Биз барган маалда мамлекеттик ипотекалык компаниядан 2 бөлмөлүү баатир алган Алтынай Таалайбекова жумушта болгондуктан келген конокторун ата-энеси тосуп жатыптыр. Таалайбек Жаманбаев кызынын жаңы турак үйлүү болгонуна кубанып, бул баатирди көптөн бери күтүп жүрүшүп жеткен жакшылыгы менен бөлүштү. Алхамдулилла, бизге Кудайга шүгүр, ошо көптөн бери аябай күтүп жүргөнбүз. Канча деген мындай фирмалар бар, бирок аларга да ишенген жокпуз. Ошо гос ипотека дегенде аябай сүйүнүп, ошо төлөп, 50% төлөп, анан кызыбыз, ушу кыздарыбыз канча иштешти, анан квартиралап жүрүштү. Аябай кыйын да квартиралап жүргөн. Анан эми ошол үйгө жеттик, сүйүнүп атабыз азыр. Канча иштеп, топтоп, бирок эч квартира ала албай атышканда, анан бул ошол же топтосо жетпейт ал эмеге. Анан ушул бул программа аябай жакшы экен. Кыргыздын жаштарына, өзгө үйсүз жүргөндөргө өтө жакшы болду да бул программа. Жаңы жылдын алдында 549 үй бүлө жаңы ак өргөлүү болушту. Президент Садыр Жапаров Борбордун Скрабин көчөсүндө мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында курулган жаңы турак үйлөрдүн ачкычын ээлерине салтанат менен тапшырды. Баатирлерди тапшыруу алдында өлкө башчысы узак убакыттан бери үйгө муктар жарандарды турак жай менен камсыздоо мамлекеттин алдындагы негизги милдет болгонун айтып, учурда республика боюнча үй алуу кезегине 40 миңден ашуун жаран катталганын белгиледи. Президент мындай масштабтуу долбоорлор мамлекеттин каржылык колдоосу менен ишке ашырылып, курулуш үчүн олуттуу бюджеттик каражаттар бөлүнүп жатканын кошумчалады. Бул көп кабаттуу турак жай комплекси 7 блоктон турат. Анын ар бири 15 кабаттан болуп, жалпысына 549 батир курулду. Бул батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезекте турган социалдык багыттагы кызматкерлерге жана ошондой эле курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен кирген мигранттарыбызга жана башка жарандарыбызга берилип жатат. Буга чейин да түшүндүрмө берип кеттим элем, азыр дагы кайталап коеюн. 50% өлчөмүндөгү алдын ала төлөмдөр кезекте турган кийинки жарандарга турак жай курууну тездетүүгө бир топ салым болот. Ошондуктан кезекте турган бардык жарандарыбыз мурдакыдай 10 жылдап кезекте турбай, жакын арада батирлүү болосуздар. Эч камсанабай чыдап туруңуздар. Биздин максатыбыз ар бир кыргызстандык үй бүлөнү үй жайлуу кылыш. Өлкө сейсмикалык активдүү чөлкөмдө жайгашкандыктан мам ипотеканын алкагында салынып жаткан турак жайлардын курулушунун сапатына өзгөчө маани берилүүдө. Бардык жумуштар улуттук курулуш ченемдери менен талаптарына жана эл аралык стандарттарга ылайык ишке ашырылып, заманбап материалдар колдонулууда. Жарандарды бекем жана коопсуз үйлөр менен камсыздоо үчүн курулуп жаткан турак жай комплексинин аймагына эс алуучу жашыл зоналар, балдар аянтчасы, спорт аянтчасы, унаа токтотуучу жайлар эске алынган. Учурдан пайдаланып айрым жарандарыбызды сарсанага салган дагы бир жагдайга токтоло кетейин. Турак жай алам деп кезекке тургандарды жакын тааныштар аркылуу алдыга жылдыруу же башка жолдор менен кезегин эртелетүү мүмкүн эмес. Түзүлгөн система бардык жарандарга бирдей мүмкүнчүлүк берип, коррупциялык көрүнүштөргө жол бербейт. Мамлекеттик ипотека менен үй алуу процесси толугу менен санариптештирилген жана электрондоштурулган. Бары онлайн иретинде көрүп отурса болот. Мамлекеттик ипотекалык компания алдыдагы 4-5 жылда кезекте тургандардын бардыгын турак жайлуу кылууну көздөп жатканын белгиледи. Андан соң өлкө башчысы ачкычы тапшырылган үйлөр менен таанышып чыкты. Тапшырылып жаткан үйлөрдүн 70% үлүштүү курулуш менен, тагыраагы 15 жылга 8% менен берилсе, 30% социалдык ипотекадан кезеги келгендер 4% менен 25 жылга алышкан. Баатирлер 88 квадрат метр болсо, кичинеси 39 квадрат метрге жетет. Жазылып кеткем да. Анан аны унутуп калыптырмын. Анан бир айдан кийин эле сиз одобрение болдуңуз, поздравляю деп чалышты, ошондо сүйүнүп, өзүм аябай жакшы эме акыбалда болдум. Андан кийин
ошол 3 күндүн ичинде 50% болчу. Анан 3 күндүн ичинде төлөйсүңөр, анан ошо эме кыласыңар деди да. Аласыңар деди. Анан ошентип сүйүнүп келип, анан 3-үчүнчү этаждан алдым. Госипотеканын программасына аракет кылдык көп жылдан бери. Очередке турганыбыз көп эле болду. Үй бүлөбүз бар. Батирлеп жашап жүрүп, анан ушундай өкмөт мүмкүнчүлүк түзбөлгенде чоң рахмат президент сизге дагы. Бул үйдү алуу үчүн көп жылдан бери, 4 жылдан болду. 4 жылдан бери күтүп жүрдүк эле. Ошо Кудай буйруп, насип этип үйдү алдык. Президентибизге чоң рахмат. Ошондой эле жакын арада Борбордо курулушу аяктап калган жаңы турак жайдын ачкычтары үй ээлерине тапшырылары айтылды. Мурас турак жай Кудай кааласа мына декабрда тапшырабыз. Ал жерде канча квартира берилет? Ал жакта 510 квартира. Основной очереднойлор алат. Очереднойлор алат. Льготныйлар, и социальный, и доступныйлар алат. Муну менен мамлекеттик ипотекалык компания жылдын соңуна чейин этап менен жалпы 1200 турак жайды ээсине тапшырууну пландап жатканын маалымдады. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.